эжеке, мен Токтобаев Айназик 5-А класс. Кыргыз адабият сабагы күч бирдикте. Илгери өткөн заманда бир карыя болгон экен. Ал карыянын 9 улу. 9 улу тең өтө тентек болушчу. Алар дайыма эле ток окшоп чаңкылдап жана эртеден кечке уруша беришчү. Анан элдин баары аларды жаман көрүшчү. Себеби алар эшикке чыгып алып деле үйдөн да ашык урушчу. Анан бир күнү карыя өзүнүн балдарын ээрчитип алып, токойго алып барат дагы, токойдон аларды катар тиргизип алып мынтип айтат: "Балдарым, мен картая баштадым. Эми силердин күчүңөрдү көрөйүнчү" деп аларга бирден чырпык берет дагы, бардыгы катыратып сындырып коюшат. Сындырып койгондон кийин "Могу сындыргылачы" деп үйүлгөн чырпыкты берет. Берсе, балдары сындыра албай коюшат дагы, анан баягы чал мынтип айтат: "Балдарым, түшүндүңөрбү? Мына чырпыктарга окшоп силер биргеликте ынтымактуу болсоңор, силер бардыгын биле аласыңар" деп айтат экен. Айтканда балдары макул болуп, анан ынтымактууга айланышат экен. Ынтымактуу болуп, алар бири-бирин сыйлап, ата-энесин сыйлап, сый мамиледе болуп калышат экен. Анан карыя да өзүнүн балдарынын мындай ынтымактуу болуп калганына да сүйүнөт экен дагы. Балдары дагы сүйүнүп калышат экен.